Мастар бурматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. УКМК 15 жыл бою жүк ташуучулардан акча өндүрүп жүргөндөр кармалды. Бишкекте 15 жылдан бери чет өлкөлүк жарандардан акча талап кылууга шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынан билдиришти. Спорт общак деп аталган топтун өкүлдөрү ДЖ менен РУА коркутуп, күч колдонуп, Дордой соода комплексинен коңшу мамлекеттерге жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынан опузалап акча талап кылып келишкен. Алар жүктүн ар бир баштыгына жана унаанын өзүнө салык салышкан деп жазылат маалыматта. УКМКнын айтымында алар укук коргоо органдарындагы тааныштарына таянып, ошондой эле Камчыбек Көлбаев менен Рысбек Акматбаевдин уюшкан кылмыштуу топтору менен байланышта болгон. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 261-беренесинин 2-бөлүгү менен кылмыш иши козголуп, шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Таластын газысынын орун басары жол кырсыктан каза болду. Талас облусунун газысынын орун басары Рысбек Кокумов жол кырсыктан каза болду. 12 февралда 10:00 чамасында Талас-Тараз Сусамыр унаа жолунда жол транспорт кырсыгы катталган. Chevrolet Cobalt үлгүсүндөгү унаа ашып өтүүгө аракет кылып жатканда тайгаланып, Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаанын алдына кирип кеткен. Бул кырсыктын кесепетинен 2 унаадан тең бирден адам жабыр тартып, алар кайра жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Талас облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү Chevrolet Cobalt облустук казыяттын кызматтык унаасы экенин билдирген. Рысбек Кокумов 2024-жылы 1-ноябрда Талас облусунун мусулмандарынын казысынын орун басары болуп дайындалган. Ал Талас облусуна караштуу Бакаята районунда 1980-жылы 31 январда жарык дүйнөгө келген. Ассаламу алейкум, Москва шаарындагы бир туугандар. Барсмед клиникасынын жогорку сапатта көрсөтүлгөн кызматтары менен тааныштырып өтөбүз. Урология кызматы, инфекциялык жугуштуу ооруларды даарылоо, сүннөткө отургузуу, операция кылуу, гинекология, УЗИнин бардык түрлөрү, кош бойлуу эне жана балага кам көрүү, инфекциялык жугуштуу ооруларды кароо жана башка, стоматология, челюстно-лицевая хирургия, бет жак хирургиясы, тиш алуу жана салуу, брекеттин бардык түрлөрү, имплант коюу, тишиңизге керектүү бардык көйгөйлөрдү кароо. Андан сырткары төмөнкү адистердин кызматтары көрсөтүлөт. Гастроэнтеролог, кардиолог, хирург, дерматовенеролог, оториноларинголог, лор, травматолог, невролог, УЗИ, ЭКГ, анализдин түрлөрү, процедурный кабинет. Биздин дарек метро бульвар Рокоссовского, выход 2, улица Ивантеевская, 21, Барсмед клиникасы. Садыр Жапаров Азия инфотүзүмдүк инвестициялар банкы менен Камбарата бир долбоорун талкуулады. Азия инфотүзүмдүк инвестициялар банкы Кыргызстандагы Камбарата бир келсин жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун колдоого кызыктарлыгын билдирип, бул багытта мүмкүнчүлүктөрдү кароого даяр экенин айтты. Бул тууралуу банктын президенти Цзоу Цзяи 12 февралда Бишкекте президент Садыр Жапаров кабыл алган учурда билдирди. Президенттин администрациясы билдиргендей, Цзяи Камбарата бир долбоорунун өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун чыңдоого мааниси чоң экенин белгиледи. Ал банк Кыргызстанды стратегиялык өнөктөшүү катары карай турганын айткан. Президент Жапаров жолугушууда наркы жогору тармактарды өнүктүрүү, кайра иштетүүнү кеңейтүү, өнөр жайды модернизациялоо багытында да банкты активдүү кызматташууга чакырган. Кыргызстанда транспорттук инфотүзүмдү жана логистиканы өнүктүрүү менен өлкөнү аймактык хабка айландыруу максатын айткан. Садыр Жапаров өлкөнүн артыкчылыктуу долбоорлору боюнча Азия инфотүзүмдүк инвестициялар банкын кызматташууну кеңейтүүгө чакырган. Цзоу Цзяи ишке ашырылып жаткан долбоорлорду колдоону улантууга жана башка демилгелер боюнча кызматташууга даяр экенин тактады. Камбарата биргесин Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан биргелешип куруу чечимин кабыл алган. Ага ылайык үч өлкөнүн ортосунда биргелешкен ишкана түзүлөт. Компания Камбарата биргесин башкарат жана 34% Кыргызстанга таандык. Ал эми Казакстан менен Өзбекстанга 33%дан бөлүнөт.
Караколдо көл үстүндөгү муз жарылып 2 адам сууга түшүп кеткен. Кечээ Каракол шаарынын Дача тилкесинде көл үстүндөгү муз жарылып 2 адам сууга түшүп кеткен. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришкенде, алар 2008-жылы туулган ТК аттуу кыз жана 1996-жылы туулган РР аттуу эркек болгон. Жерине 4 куткаруучу тартылып сууга түшүп кеткен аялды аман-эсен чыгарып тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Ал эми эркекти жергиликтүү тургун суудан аман-эсен чыгарган. Камчыбек Ташиев Германияга 13 февралда кайтып келет. Бул тууралуу Нургазы Анаркулов билдирүү жасады. Журналист Нургазы Анаркулов Назар Ньюс басылмасына комментарий берип аталган маалыматты тастыктаган. Камчыбек Ташиев дарылануусу толук аягына чыкпаганына карабастан, Кырдаалга байланыштуу Кыргызстанга бүгүн таң эрте 13 февралда келет. Ошол эле учурда Камчыбек Ташиев тарапташтарына эч ким мени тосуп алууга келбесин деген суранычын билдирген. Алы Карашев менен Курсан Асанов кармалды. Буга чейин 9 февралда интернет булактарына жана жалпыга маалымдоо каражаттарына тараган маалыматтарга байланыштуу башаламандыкты уюштурууга шектелген бир нече жарандар аныкталып кармалган. Булардын мындай иш-аракеттери коомдогу саясий чыңалууга, коомдук ажырымга алып келмек. Ошондой эле өлкөдөгү туруктуулукту солгундатып, жалпы команданын ички биримдигине терс таасир тийгизүүгө максатталган. Аталган факт боюнча ИИМдин тергөө кызматы тарабынан Кылмыш жаза кодексинин 278-беренесинин 1-бөлүмүндө массалык башаламандыктар көрсөтүлгөн кылмыштын белгилери менен кылмыш иши козголгон. Тергөө иштеринин жүрүшүндө бул кылмыш ишинин демилгечилери жана активдүү катышуучулары катары дагы 2 жаран аныкталып кармалган. 1966-жылы туулган Курсан Асанов жана 1968-жылы туулган Алы Карашевтер. Алар массалык башаламандыктарды уюштурууга жана башка кылмыштарга катышы бар деген негизде шектелүүдө. Шектүүлөр жазык процессуалдык кодексинин 96-беренеси негизинде кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Кармалган жарандардын жашаган даректеринде тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Алдын ала маалыматтар боюнча алар айрым жарандарды бириктирген топ түзүп, мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүү боюнча кайрылууларды уюштурууга жана коомчулук арасында такталбаган маалыматтарды жайылтууга аракеттенишкен. Учурда бардык фактылар боюнча тергөө амалдары улантылууда. УКМК улуттук коопсуздук органдарынын ишин каралоо аракети болуп жатканын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет акыркы кадрдык өзгөрүүлөргө байланыштуу айрым кызыктар күчтөрдүн улуттук коопсуздук органдарынын ишмердигин каралоого багытталган аракеттери байкалып жатканын кабарлаган. Атайын кызмат бул жарандардын мамлекеттик институттарга болгон ишенимин солгундатуу аракети экенин, УКМКнын кызматкерлери Кыргызстандын жогорку башкы кол башчысына баш ие турганын билдирди. Мекеме улуттук коопсуздук органдары мыйзамдуулук, объективдүүлүк жана коомчулук алдындагы жоопкерчилик принциптерин жетекчиликке алып, өлкөнүн конституциясынын жана мыйзамдарынын алкагында так иш алып бараарын кошумчалаган. УКМКнын негизги артыкчылыгы улуттук коопсуздукту камсыз кылуу, конституциялык түзүлүштү, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, терроризмге жана экстремизмге, коррупцияга жана башка коркунучтарга каршы туруу экени айтылат. Ар кандай суроолор жана кооптонуулар мыйзам чегинде фактыларга жана текшерилген маалыматтарга таянып гана чечилиши керек деп эсептейбиз. Мамлекеттик органдардын кадыр баркына далил келтирбестен доо кетирүү аракеттери конкреттүү бир мекемеге гана эмес, коомдогу жалпы ишеним деңгээлине да зыян келтирет деп айтылат маалыматта. УКМК коомчулуктун айрым өкүлдөрүн жалпыга маалымдоо каражаттарын жана жогорку кызматтагы кээ бир адамдарды УКМКнын кызматкерлерине катуу сын айтуудан алыс болууга чакырган. Атайын кызмат ишмердигине байланыштуу конкреттүү кандай маалыматтар тарап жатканы тууралуу мисалдарды келтирген жок. Ушул артында турган кичинекей Элмырзага колуңуздардан келген жардам берип кетиңиздерчи. Ушул сиздердин жардамыңыздар менен ушунчалык операция ушунчалык жакшы болуп калды. Эми акыркы операциясына $14,000 каражат керек экен. Ушул акыркы операциясынан кийин болду, бала ушу менен басып кетет деп докторлор ошол Түркияда убада берип атышат экен. Элмырзага оор диагноз коюлган. Эки бутунун ширагындагы малобер сөөктөрүнүн тубаса жоктугу. Төрөлгөн күндөн бери анын ар бир кадамы оору менен коштолот. Ар бир кыймылга чоң кыйынчылык жаратат. Азыр Элмырзага шашылыш түрдө экинчи операция керек. Операциянын баасы $14,000. Бул операциянын оорубай жашоого болгон мүмкүнчүлүгү.
Бул анын келечекке болгон үмүтү. Анын атасы казы болуп калган. Бул оор сыноодо апасы жалгыз калды. Ар күнү уулунун кыйналганын көрүп эне жүрөгү сыздайт. Суранам, кайдыгер өтүп кетпеңиздер. Сиздердин жардамыңыздар Элмырзага үчүн бул чоң жашоого болгон шанс. Каалаган сумма ар бир жардам Элмырзанын ден соолугуна жасалган чоң кадам. Аллах Элмырзанын кайгысына кайдыгер карабаган ар бир адамга береке берсин. Ембанк Мухамбек П, Сбербанк Бахтияр А деп чыгат. Колуңуздардан келген жардамды ушуга сала бериңиздер туугандар. Курманкул Зулушев адам кызматка келет, кетет, бирок мамлекет туруктуу болушу керек. 12 февралда парламент жыйынында Жогорку Кеңештин депутаты Курманкул Зулушев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевди каралоо аракети жүрүп жатканын билдирди. Президенттин да, Камчыбек Кыдыршаевдин да жөндөмүн, аракетин, пейилин, мамлекетчил экенин жакшы билебиз. Камчыбек Кыдыршаев өзүнүн үй бүлөсүн, өмүрүн тобокелдикке салып мамлекет үчүн иш кылды. Бирок азыр мамлекеттик кызматкерлер, саясатчылар убакыттан пайдаланып, ал кишиге жаман сөз айтуудан өйдө болушубуз керек деди ал. Нурланбек Тургунбек уулу парламенттин 12 февралындагы жыйынында Жогорку Кеңештин төрагасы кызматынан кетти. Марлен Маматалиев Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланды. Парламент Жогорку Кеңештин төрагалыгына Марлен Маматалиевди шайлады. Анын спикерлик кызматына макул экенин 77 эл өкүлү билдирип добуш берген. Эсиңиздерге салсак, кечээ Жогорку Кеңешти буга чейин жетектеп келген Нурланбек Тургунбек уулу отставкага кеткен. Жаңы спикер Маматалиев 45 жашта. Буга чейин катар менен Жогорку Кеңештин 3 чакырылышынын депутаты болуп келген. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Орозбеков болду, ал тууралуу эмне белгилүү? Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Адилет Орозбеков Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Жаңы катчы 48 жашта, Россияда ФСБ академиясында билим алган. Орозбековдун кыскача таржымалык Кыргызстан эл аралык университетинин дипломатия жана эл аралык укук адистиги боюнча аяктаган. Кийинчерээк Россиянын ФСБ академиясында да окуган. Мамлекеттик жарандык кызматтын 1-класстагы кеңешчиси полковник. 2025-жылдын декабрынан азыркы убакытка чейин президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдеринин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын коргоо, укук тартиби жана коопсуздук бөлүмүнүн мамлекеттик инспектору болуп иштеп келген. Кыргыз, орус жана англис тилдерин билет. Башкала 95 автобустуу жана атайын техникалуу болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Бишкек мэриясына 95 автобус менен 42 атайын техниканын ачкычын тапшырды. Бул коомдук транспортты жана шаардык кызматтарды жаңыртуудагы дагы бир маанилүү кадам. Бишкек мэриясынын ырааттуу ишинин алкагында шаарды өнүктүрүү, экологиялык абалды жакшыртуу, элге ыңгайлуу шарттарды түзүү негизги иштерден деген өкмөт башчы. Ютон күлгүсүндөгү 12 метрлик автобустар Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын программасынын алкагында, ал эми атайын техникалар бюджеттин эсебинен сатып алынган. Депутат Талиева парламент төрагасы чыңалган саясий кырдаалдын курмандыгы болгонун айтты. Жогорку Кеңештин депутаты Камила Талиева парламенттин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулунун кызматтан кетиши боюнча пикирин билдирип, аны соңку күндөрү чыңалган саясий кырдаалдын курмандыгы деп атады. Бул тууралуу ал парламенттин 12 февралындагы жыйынында Тургунбек уулу кызматын тапшыруу боюнча расмий жарыялагандан кийин билдирди. Талиева саясий кырдаалдын чыңалышына депутаттарды да айыптады. Тарых үчүн айтып коелу, бүгүн мүмкүн эл душманы көрөр же адилеттик айтканыбыз үчүн кодулоого каларбыз. Чоң саясатта жүрөбүзбү, чыдайбыз. Парламентке чыдаганыңар келгиле. Кээ бирөөлөр комфорт зонада жүрөт, мамлекеттин маянасын алып жатат. Биздин саясат таза болбосо элдин шору. Эл эки дос деп жакшы мааниде эркелетип айтып коет. Эки достун ынтымагында бузгандар болду, деди Камила Талиева. Депутат парламент чоң саясий аянтча деп президент менен Камчыбек Кыдыршаевди ынтымакка келтире турган ушул жер экенин белгилеп, депутаттарды кайрылуу жасоого чакырган. Депутат Жанар Акаев да Тургунбек уулунун төрагалыгы учурунда көптөгөн маанилүү чечимдер кабыл алынганын белгилеп, анын эл алдында жүзү жарык экенин айткан. Дагы бир эл өкүлү Акылбек Түмөнбаев мурдагы төрага бардык депутаттарга калыс мамиле жасады деп мүнөздөгөн. Бүгүн эми мамлекетибиздин саясий туруктуулугу үчүн, дагы алдыга жылып, өнүгүүсү үчүн деп өзүңүздүн арызыңызды жазып кеттиңиз. Мен сизди дайыма колдоп сыйлап келгем. Ачык айтайын, сиз менен ушул жерде чай ичип бир тууган болгом. Сизди сыйлайм, деди Түмөнбаев. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу парламенттин 12 февралындагы жыйынында борбордук трибунада сөз сүйлөп, кызматтан кетүү боюнча чечимин жарыялаган. Аны өз алдынча кабыл алганын, эч ким басым кылбаганын айткан.